Жалал-Абад шаарындагы Курманбек атындагы Борбордук стадиондо бул ирет Кыргызстандын футбол оюну боюнча Премьер лигасынын 5-тур оюндарынын алкагында Жалал-Абад шаарынын Мурас Юнайтед командасы Борборубуз Бишкек шаарынан келген Илбирс аталышындагы футболдук жамаатын кабыл алды. Ортодогу калыстын ышкырыгы чалынаары менен эле жергиликтүү булгары топ чеберлери үстөккө босток атаандаштарынын дарбазасын көздөй чабуул жасап жатышты. Беттешүүнүн дээрлик биринчи бөлүгү Мурас Юнайтед футболдук клубунун артыкчылыгы менен өткөндүгү биринчи таймдын бүтүшүндө электрондук таблодо 2-0 эсеби жазылып тургандыгы буга толук далил болду. Бул аралыкта жашыл майсаңда топ сүргөн оюнчулар 15 минуталык дем алууга чыкканынан пайдаланып, Жалал-Абад шаарынын Мурас Юнайтед командасынын директорунан жана оюндарга тыкыр көз салып турган күйөрманды кепке тарттык. Биз быйыл жаңы ачылганыбыз менен тем более быйылкы сезонда бир айга кеч баштаганбыз. Ошого карабастан бүт персонал жетекчилик баш болуп катуу киришип, дохозун түшүрбөй иш жүргүзүп жатабыз. Ошонун жыйынтыктары дейбиз. Биздин байкашыбызча турдан турга футболдун термин менен айтканда сыгырыңыз оюндун жүрүшү бир аз алдыга ар оюндан оюнга жылып жатат деп айтсак болот. Бири-бирин түшүнүп калыптыр. Мына азыр тепкендер, мына көрдүңүз, биринчи гол укмуш. Классный кылып туруп киргизди да балачы. Сүйүнүп отурабыз. Анан экинчи голда почти болуп аткан жерден сонун болуп туруп, судья дагы мындай чындап мындай справедливый пенальтини берди, жакшы кылып туруп. А так балдар уже сыгырыңыз жакшы болуп калыптыр. Кыйла опыт бар күндөн күнгө. Жаш команда болгон үчүн жакшы Кудайга шүгүр опыт бар. Биз ошол Мурас Юнайтед командасы үчүн мына жерге келип отурабыз. Оюндун экинчи бөлүгүндө күйөрмандарга конокко келген оюнчулардын жашыл таладагы техникалык жана тактикалык жактан көргөзгөн оюндары жандангандай элес калтырган. Бирок атаандаштарына карата контр чабуулга өтүүдө Мурастын оюнчулары мүмкүнчүлүктөрүн колдон чыгарбай, Илбирстин дарбазасына дагы бир топ тээп кийиришти. Бул эсеп оюндун бүтүшүнө чейин сакталды жана Жалал-Абад шаарынын Мурас Юнайтед командасы Бишкек шаарынын Илбирс футболдук клубун 3-0 эсебинде ийри утуш менен жеңип алды. Мыкты оюнчу катары Мурас Юнайтедтин капитаны Бактияр Дүйшөбековдун ысмы аталды. Жаңы команда түзүлдү, чогулганыбызга эле 2 ай болду. Оюндарыбыз аз болду. Сбор деле өткөн жокпуз да айтканда. Ошо жаңыдан акырындан кошуп келатабыз. Буюрса алдыда көп жеңиштер болот деген үмүттөбүз. Кыргызстандын футбол оюну боюнча Премьер лигасынын 6-тур оюндарынын алкагында Жалал-Абад шаарынын Мурас Юнайтед командасынын оюнчулары 29 апрель күнү Бишкек шаарынын Талант аталышындагы футболдук клубун кабыл алат. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.